Саламатсыңарбы балдар? Барыңар, эгер даяр болсоңор, биз быйыл кайрадан жаңы сабактарыбызды баштайбыз, онлайн сабактар. Бардык мектептердин бардыгы тең ар күнү, ар жуманын ушул бейшемби күнү кечинде саат 7-де жолуккандай бололу. Бүгүн биринчи күн, кантсе дагы сабактарыбызды кичине бир аз кечирээк баштап калдык. Силерден кечирим сурайбыз, анткени техникалык даярдыктар болуп калды. Барыңар жалпы республикалык тесттен өтүү проблемасы бардык окуучулардын алдында турат. 11 класстын соңунда апрель айынан 10 жарымына чейин жазуу каттоо иштери болот. Анан май айынын экинчи жарымынын башында сиздер ошо жалпы республикалык тесттен өтөсүңөр. Жалпы республикалык тест деген эмне? Бул эмне, кандай эмнелерди суроолор келет дегенди боюнча мурдагы жылдарга караганда азыр бир топ түшүнүктөр пайда болуп калды, китептер чыгып калды. Демек эмнеге даярданыш керек деген ойлор, суроолор бардыгы тең түшүнүктүү болуп бара жатат болуш керек деп ойлойбуз. Бирок ошондой болсо дагы кыргыз-түрк сибат лицейлери атайын сиздер үчүн, урматтуу окуучулар, сүйүктүү окуучулар, силер үчүн атайын жакшынакай сабакты уюштуруп берип жатат. Мына былтыр дагы ошо 3-күнү кечинде өткөрчүбүз, быйыл ошо 4-күнгө жылдырып жатабыз. Кандай болсо дагы бул сабактын биз сиздерге билим алуудан, ошо билимди үйрөнүүдөн эч кандай зыяны тийбейт. Убактыбыз кетти дебегиле, биз кандай болсо дагы 2 жолу 45 мүнөттүк убакыт алабыз. Демек 1 саат 20 мүнөт убактыңардан дайыма ушул жалпы республикалык тестирлөөгө токтолобуз. Анда эмесе баштадык. Жалпы республикалык тестирлөө эмнелерден турат? Биринчи, баарыбызга белгилүү болгондой эле 60 суроо 60 суроо бул математикалык бөлүктөн турат. Мунун 60 суроонун ичинен дагы 30-у салыштырма болсо, 30-у маселе чыгаруу менен келет. Андан кийин 30 суроо бул баарыбызга белгилүү болгондой аналогия деп жүрөбүз, же болбосо окшоштуктар деп жүрөбүз. Бул сөздүк логикалык тест деп коет, окшоштуктар. Ошонун биринчи бөлүгү 30 суроо, 30 суроонун ичинен дагы сүйлөмдөрдү аналогияга 20 суроо, ал эми сүйлөмдөрдү толуктоого 10 суроо берилет. Демек бул сөздүк логикалык тесттин бул биринчи блок, бул экинчи блок. Анан дагы бир 30 суроосу бул окуп түшүнүү. Окуп түшүнүү. Бул өзүнчө 30 мүнөттү берет. Мына бул экинчи блок. Бул биринчи блок тесттин. Бул экинчи блок. Ал эми үчүнчү блок бизде 30 суроо бул кыргыз тилинин практикалык грамматикасы. Баарыбыз карайбыз, ушул 3 блоктун ичинен биз сиздер менен кайсы блокты иштейбиз? Негизги окуттарды, сүйлөмдөрдү толуктоону, окуп түшүнүүнү жана кыргыз тилинин практикалык грамматикасы. Биз кыргыз тилинин практикалык грамматикасын өткөн жылы азыраак өтүп калганбыз. Быйыл биз кыргыз тилинин практикалык грамматикасын көбүрөөк өтөбүз. Балким эмки сабактан баштап биз биринчи дароо эле ошо кыргыз тилинин грамматикасынан өтөбүз. Анткени өткөн жылы биз окшоштуктарга, сүйлөмдөрдү толуктоолорго көбүрөөк отуруп калганбыз. Биз быйыл тескерисинче кыргыз тилди көбүрөөк окуп туруп, андан кийин окуп түшүнүүлөргө өтөбүз. Ошон үчүн бирок бүгүн биринчи тест болуп жаткандыгына байланыштуу силерге жалпы логикалык тесттик суроолорду, бүт математикалык тест дагы, сөздүк логикалык тест дагы, сүйлөмдөрдү окуп түшүнүү, толуктоо дагы, окуп түшүнүү дагы, кыргыз тили дагы конкреттүү түрдө бир терминдик маселелерди бизден сурабайт. Биз эгерде суроону жакшы окусак, кунт коюп, шашпай, өзүбүздү токтотуп туруп окусак, анда бул жалпы республикалык тесттен жогору балл алууга болот. Эмне үчүн болбосун? Биз эң нээси бул жерден биздин жашоого болгон көз карашыбыз, туура кабылдообузду текшерет. Өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү текшерет. Бул жерден зат атоочу деген эмне деген бир да суроо келбестигин эсиңиздерге алышыңыздар керек. Суроону шашпай, так, анан кунт коюп окуш керек. Өзүңүздөр үчүн алтын эрежелер деген бурч менен ушул эреже катарында жазып алгыла.
Эрежелер катарында биринчи кезекте эч качан көчүрбөш керек. Көчүрүүгө аракет да жасабаш керек. Ой. Көчүрүүгө аракет да жасабаш керек. Канчалык көчүрүүгө. Биз тест иштеп бара жатканда силер менен сүйлөшөбүз. Көчүргөн аракет бардык эле окуучуларда бар. Биринчи мен силерди абдан жакшы туура түшүнөм, себеби дегенде суроолордун бардыгында тең биринчи сөзү Акмат менен башталыптыр. Демек менде да Акмат экөөбүзгө бир тест келип калган турбайбы деп ойлошуңар мүмкүн. Бирок мен кийин тест иштеп бара жатканда көрсөтөм, ичиндеги жалпы суроо окшош болгону менен ичинде бир сөз башкача болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бирөөндө себебин тап десе, бирөөндө мезгилин тап, бирөөндө ордун тап, бирөөндө сын сыпатын тап деген суроо болуп калса, жаңылып калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн таптакыр көчүрүү дегенди ойлонбош керек. Экинчиден, убакыт жетпей калат деп коркпош керек. Убакыт баарына жетет. Менин убактым жетет деп. Баары тең айтышат. Окуп түшүнүүгө келгенде 3 текст келет. Кээде 2 текст жана 2 үзүндү келет. 4 текст келгендей болуп калат. Бирок негизи 3 текстке аякталган жок. Айтышат айрым окуучулар, мен биринчи эле текстти окуп, анан биринчи эле текстти иштегенге жетиштим, экөөнү окуган жокмун, эптеп эле суроолорду карап туруп тегеректеп койдум деп койду. Жок. Ал эми айрым окуучулар, окуунун техникасын билген окуучулар дароо эле эмнени айтышат? Эже, мен текстти 5 жолу окуганга жетиштим деп айтышат. Демек, ал окуучу 5 сыйра окуп, 10 сыйра окуганга жетишип жатса, сиз эмне үчүн бир эле текстти, бир эле бөлүктү окуганга жетишип жатасың? Демек, убакытты так бөлүштүрүп, мага жетет, мен могу суроону тактап бүтөм дешиңиздер керек. Биринчи кезекте тест иштөөнүн буга чейин өзгөчө кыргыз-түрк лицейлери бардыгы тең тесттин бардык формалары менен иштеп келесиңер. Тест иштегендин жолун билесиңер. Дароо тегеректеп келе жатканда биринчи оңой суроолордун баарын тең биринчи суроодон 100-чү суроого чейин иштеп бара жатканда билген суроолордун баарын биринчи 100гө чейин катары менен бүтүрүп коесуңар. Анан калып калган суроолорго кайрылып келесиңер. Дал ошондой форма менен иштеш керек. Демек, бардык суроолорду өтүп түшүңөр керек. Калып калган суроолорго, эгерде билбей калган суроо болсо, ага токтолуп отуруп албаш керек. Демек, ага кайрылып келесиз. Кайрылып келүүгө убактыңыз болот. Демек, суроону иштеп жатканда, тест иштеп жатканда бир нерсени эсиңерден чыгарбагыла. Балким сен ошол бир суроодо, башындагы 4-чү суроодо калып калсаң, мисалы үчүн окшоштуктарды издеп жатканда, 18-чи, 19-чу суроолорго убактың жетпей, анан болжолду тегеректеп коюш мүмкүн. Балким 18-чи, 19-чу, 20-чы суроолор эң оңой суроолор болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи бүт суроолордун баштан аяк өтүшүңөр керек. Балким силер даярданып жүргөн тесттер дагы айрымдары чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте тестти толугу менен окуп билгендериңерди дароо тегеректеп кете беришиңер керек. Маселе болгон тесттерге өзүңөргө белги коюп отуруп, ошого кайрылып келесиңер. Демек, арасынан 4 же 5 тестте маселе чыгышы мүмкүн. Демек, ошол тесттерди кайра шашпай караганга убактыңар болот. Болбосо башында бир тестке токтолосуңар да убакыттын баарын алдырып жибересиңер. Ошон үчүн убакыт сага кенен жетет. Бул ар бир суроонун убактысына чейин эсептеп койгон. Болгону биз бир суроонун үстүндө калып, башка суроонун баарын өлтүрүп албагандай болушубуз керек. Ошон үчүн убакыт сага жетет. Билбей калган тестиңе кайрылып келсеңер болот. Ошон үчүн кайрылып келишиңер керек. Бул бир. 4-чүсү, биз тест иштеп жүргөндө биринчи кезекте эмнени ойлойбуз? Баарыбыз тең мага кыйын суроо келди деген психологиялык жактан паника калтырабыз. Мисалы үчүн ушул биз баарыбыз, мен түшүнүп турам, баарыңыздарды тең окууну бүтүп жатам. Эгерде мен тесттен жакшы балл албай кала турган болсом, анда мен
окууга өтпөй калам деген силердин паникалык түшүнүүңөр бар. Бирок алдырбагыла. Жашоо муну менен эле бүтпөйт алтындарым. Силер эч кандай токтотуп, акыл токтотуп иштешиңер керек. 4-чү чоң блок ушактарга ишенбегиле. Ушактар жок. Анда мынтип айтышат. Тестти сатып алса болот экен. Тестти жасаса болот экен. Тестте минтип алса болот экен. Баланчанын атасы министр экен, сатып бериптир. Баланчанын акчасы көп экен, мындай алып бериптир деген түшүнүктү өчүргүлө. Эч кимден ушак укпагыла. Тест эч кандай бир дагы коррупциялык жол менен жасалбайт. Эгерде сиздин апаңыз дагы мендей болуп кыргыз тилчи болсо дагы келип туруп, жок мен башка тестти талашпасам да кыргыз тилден кызым туура же балам туура жооп берген деп чырдаша турган болсом дагы, ар бир тесттин, ар бир суроонун аннотациясы бар. Ар бир суроонун жообу бар. Демек, ошол жооптун негизинде тапкан болсо, анда биз жеңебиз. Бирок ал суроонун баарын ойлоп келип, бүт бардык жагын, кийин аналогияга барганда дагы айтам. Бул бардык жагын карап келип, бир учурун карабай койсоң, ошондон жаңылып калган болушуңуз мүмкүн. Ошон үчүн канчалык деңгээлде апелляцияга барса дагы жеңе албастыгын мен түшүндүрүп айткым келет. Анткени ар бир суроону өтө кылдаттык менен иштеп чыгышкан. Ар бир суроого ушундай рецензиялар менен жазылган. Келгиле текшерип да көрсө болот. Ошон үчүн жазап коюу же болбосо бир нерсе кылып коюу, баландай деген суроолорду унуткула. Тест жасалбайт. Дагы бир нерсе, өткөн жылы мага көп балдар ушундай суроо беришкен. Кыргыз мектептин окуучулары алтын сертификат албайт экен деп. Биринчи кезекте балдар, силер чоң жаңылышты кыласыңар. Мен Сибаттын балдары жөнүндө айтайын. Мына былтыр дагы Сибаттан 4 окуучу региондордон, Караколдон, Кадам жайдан, эми Бишкекти жөн эле коеюн. Мына ошол жактан, нарындан алган балдар болду. 200дөн кем эмес алган. Айрымдары мына 4 ошон үчүн алтын сертификат алды. Ошон үчүн андай түшүнүк болбош керек. Андай түшүнүк болбош керек. Эгер мээңерге ошону кыргыз мектептин балдары алтын сертификат албайт деген сөздү киргизип алган болсоңор, анда бул ойдун баарын силер өзүңөр программа түзүп жаткан болсоңор, ушул ойлордун баарын тазалагыла. Демек бизде эч кимге ишенмей жок. Биз өзүбүздүн гана күчүбүзгө ишенебиз. Биздин даярдыгыбыз, окуганыбыз гана бизге жардам берет. Баштадык. Көп лицей ачылыптыр, Так, баштадык анда эмесе. Биз жалаң кыргызча сабак өтөбүз, балдар. Ошон үчүн жылдын аягына чейин жумада бир жолу жолуксак дагы мен электрондук даректеримдин баарын жазып кетемин. Ошол электрондук дарек менен деле үйүңөргө барганда мүмкүнчүлүгүңөр болуп калса, интернет аркылуу суроолоруңарды берип турсаңар болот. Бирок биз ушул жерден эле бардык маселени талкуулайбыз. Бүгүн биринчи сабак мен жалпы силердин бир жалпы логикалык түшүнүктөрүңөрдү текшерүүнү туура чечтим. Көрөлү. Анткени биз былтыр силердин мен ойлогом онлайн сабакта логикалык ой жүгүртүүлөрдүн текшерүү кыйын болот деп. Бирок мен былтыркыдан кийин бир тажрыйба алып калдым. Демек силерден сурасам болот. Логика дегендин өзү эмне десе, жөн эле ой жүгүртүүбүз, туура эле ой жүгүртүүбүз. Бирок биринчи кезекте ошол сүйлөмдү туура окуп, тез окуп, анан кайра жооп бергенди билишибиз керек да. Демек, биринчи эффект. Барыңарга айтып коет эмеспи? Биринчи көргөндө эмне эсиңерге келди? Кайсы сүрөт эсиңерде калды деп, мына биринчи класска барганда. Мына ошол нерсе көбүрөөк таасир берет. Ошон үчүн шашпай окуп, бирок
тез окуп, ошол эле мезгилде тез жооп бергенге ашыгышыбыз керек. Анда даяр болсок, бүгүн силердин жалпы логикалык ой жүгүртүүңөрдү текшерүүчү суроолор болот. Бирок ошол эле мезгилде мен силердин окуп түшүнүүңөрдү дагы бир аз сүйлөмдөрдү толуктооңор дагы жана кыргыз тилден дагы грамматикалык суроолорду алып келгем. Анткени жалпы билим деңгээлиңер кандай экенин билгим келет. Быйылкы окуучулар былтыркыдан күчтүүбү же кандай экенин текшеребиз. Баштадык кандай эмесе. Так, кеттик. Биринчи суроом. Ким жооп берет? Тез баарыңар жооп бересиз. Алдыкы жерге жазсаңар болот. Жазабыз. Жазып жооп беребиз. Жаллабад кыздар лицей жооп берип атат, апасы деп, Биринчи эле окуганда эркек балдар деле кыздар дароо сезет, анткени апасы жооп берип жатканын. Бул тестти, бул өтө популярдуу тест, канча дагы ал эми калгандары чоң атам жооп берет деп жооп бериши мүмкүн. Демек, атаң эмесмин десе эле сөзсүз чоң атасы, тай атасы жана башкалары келип кетиши мүмкүн. Бирок кыздар дароо табышат, анткени апага жакыныраак болуп. Туура сүйлөмдү туура окушуңар керек. Кийинкисине өтөлү. Так. Жазабыз, дароо жазабыз, баарлап чурулдап жооп беребиз. Суроого апасы деп жооп бергенге болбойт. Бүттү апасы, Так. Текстти окуп гана жооп беребиз. Көрүнүп атабы тест? Болбойт деген лицей келди, Жаллабад кыздар лицейинен. Кадамжайдан болбойт деген келди. Дагы кайсы лицейлер бар бизде? Кадамжай эркек өлөт дейт. Дагы кайсы лицей бар? Ош лицейлери, Чоктал. Так, бүттү кандай болсо да жабды, мынакей. Туура. Мындай караганда жесир деген сөздүн маанисин билип алышыңар керек. Биз сөздү көбүрөөк багышыбыз керек балдар. Демек, бул күйөөсү өлгөн аялды, мынакей. Күйөөсү өлгөн аялды жесир дейбиз, Күйөөсү өлгөн аял. Демек, күйөөсү өлгөн аял жесир. Демек, эркек киши өзү эмне болуп калган? Бул учурда өлгөн киши. Демек, өлгөн киши балдызы. Жесирдин сиңдиси, аялынын сиңдиси эркек кишиге балдыз болот. Анан суроону балдызына, жесиринин балдызына үйлөнсө болобу дегенде, мисалы үчүн, эркек киши балдызына үйлөнсө болобу десе, эркек кишилердин баары эле балдызына алган болот деши мүмкүн. Балдызына алып алгандар деле учурлар бар деп. Бирок, кантсе дагы сүйлөмдү туура окушубуз керек. Ошондо биз эч нерседен жаңылбайбыз, Так, кийинкисине өтөлү. Азаматсыңар. Көңүл буруубуз кандай экенин текшеребиз. Моул моуга барабар экен. Бул бөлүккө барабар экен. Кантип барабар? Азыр дептериңерди алгыла дагы, бир баракты алгыла да, ушул тактадагы нерсени жазгыла да, бириңер караткыла. Ошондо бул буга барабар экенин табасыңар. Бириңерге дал өзүндөй кылып жазгыла да, бириңерге караткыла. Көрсөтсөңөр, мына ошондо табасыңар буну. Бул эң кызык тест. Мына жалпы республикалык тестте адамдын көңүл буруусу, кунт коюусу. Бул өтө кызык. Азаматсыңар, жал кыздар лицейинен келди. Азаматсыңар, бириңерди караганда таптыңарбы? Кандайнан? Эми класста ошо түшүнбөй калган окуучулар болсо, дагы бир жолу көрсөтүп, өйдө кылып туруп, бириңерге көрсөткүлө. Досканын жанына келип, тактанын жанына келип туруп, мына башыңарды бул жактан коюп туруп карасаңар, даана өзү көрүнөт. Дагы бир жолу. Демек, тестти иштегенде, мына каалагандай грамдын баарын, мына бул келип жатса, ушунун бардык грамдарын караганды билишибиз керек. Бул тарабынан, бул тарабынан, бул тарабынан, бул тарабынан. Демек, биз тестти ар тараптан караганды үйрөнүшүбүз керек. Азаматсыңар 8 барабар H.
мындай караса 4913. А булго макул сан болбошу мүмкүн деп ар түрдө ойлошот. Бул тестти иштегенде дагы мынакей өзүңөр бири-бириңер менен иштегенде дагы эгерде бүгүн сабакка келбей калган окуучулар болсо дагы жакшылап жазып алгыла мына. Тескери каратып. Атайын сандарга окшоштурулуп жазылган сөз бул. Бул силерде бар эмеспи? Адамдын IQ-сун текшере турган тесттер, IQ-сун текшере турган тесттердин баары тең адамдын логикасын өстүрөт. Канчалаган IQ текшерилген тесттин баарын өткүлө. Бул адамдын логикасын, көз карашты. Мисалы үчүн окшош фигураларды тап, кайсынысы жетишпейт деген фигуралар келет эмеспи? Мына ошондо ошол фигуралардын баардыгын тең издегендей болушуңар керек. Демек, кандай болсо дагы, жанагы интернетке киргиле дагы IQ тесттерди, ал жерде кайсыл фигура жетишпейт, эмнеси ашыкча деген суроолор болсо, дароо иштешиңер керек. Анткени канчалык деңгээлде ошо IQ тесттерди иштесеңер, силердин логикаңар өсөт. Анткени биз көзүбүз бир эле учурду көрүшү мүмкүн. А чындыгында келгенде биз андан канча нерсени отурабыз таба албай. Биягынан кайсынысы туура экендигин. Демек, аябай ойлонгула. Бир тестти 10 жолу өткүлө. Анан ошондо силер, бул турбайбы деп, сага эч ким жардам бербейт. Окуучулар, бизге эч ким жардам бербейт. Өзүбүздү өзүбүз гана машыктырышыбыз керек, Так, кеттик. Салыштырууңуз кандай? Кана? Салыштырууңуз кандай? Чыгаргыла, дептерди алабыз, колубузга баракты алабыз. Анан көрөбүз. Жооп беребиз. Мен силерден күтөм. Кеттик мынакей. Б'дан 9 эсеге чоң. Демек, Б'ны кичинекей кылып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Б могерге келди. Көлөмү. Ал эми Б В'дан 4 эсе кичине. Анда В могерде болот. Демек, анан тапса болот. Туура. Кетебиз. Бардыгын колуңарга кагаз алып, текшергендей болушуңар керек. Кадам жай жооп берди мурунку тестке, калганыңар дагы активдүү катышабыз. Бул тесттерди кайрылып коюңуз деген суроо берсеңер дагы мен кайрылып келемин. Эринбей сурагыла. Суроону жаап шашпай, абдан кылдаттык менен окушубуз керек. Туура болсо туура, туура эмес болсо туура эмес. Эмне үчүн бул суроо келди? Сөздүк логикалык тесттин бир жакшы жери, мен силерге айтайын. Тест десе эле ушундай түзөткөн дебегиле. Бирок муну атайын жазып атат. Мен силерге атайын бул тестти берип жатам, себеби дегенде бардык жоопту текстке байлап туруп жооп беришибиз керек. Туура эмес деген вариант келди кадам жайдан. Текстте кандай турса, биздин далилибиз асмандан алынбайт. Демек, текстте крокодилди учат деп турса, демек, ал крокодил текстте учат. Түшүндүңөрбү? Демек, мен түшүнөм, крокодилдер уча албагандыгын. Бирок текстте ал учат деп турса, биз аны учат деп жооп беришибиз керек. Демек, бардык крокодилдер уча алышат. Бардык гигант нерселердин бардыгы тең крокодилдер. Демек, бардык гиганттар уча алышат. Демек, ал туура болуп калат. Түшүнүңөрбү? Мен туура түшүнөм силерде, крокодил уча албайт дегенди. Бирок биздин текстте берип атат. Кийин окуп түшүнүүгө барганда балдар, бул суроого кайра кайтып келебиз. Себеби чырдашкан суроолор келип кала турган болсо, ал жерде өтө жакын суроолор болот. Эми макул, бирөөсү методдон исключение чыгарып коюш керек, экинчиси кичине сомнение болот. Ал эми үчүнчүсү жана төртүнчүсү бул сөзсүз өтө жакын суроолор. Мына ошондо бардык жоопту биз текстке такашыбыз керек болот. Текстте кандай жазылса, ошого жараша жооп беришибиз керек болот.
Мен туура түшүнөм, крокодил учпайт. Бирок жомок катарында бул учат деп турса, демек ал учушу керек. Түшүндүкпү? Так, кеттик. Шашпай ойлонгула. Бул тестте жооп бергенде, жанагы мурдагы тестке окшош кылып жооп берме? Текстте кандай болсо, ошол гана жыйынтыкты беришиңер керек. Кийин текстти окуган кезде баарыңар тең текстти канчалык деңгээлде туура окуйт экениңер жана ал силердин логикаңарга канчалык деңгээлде дал келээрин көрүшүңөр керек. Бардыгын текст менен такашыңар керек. А дейт. Көрөлү. Азаматсыңар кадам жай, башкалар эмне болду, уктап жатабы? Ош. Туура. Туура деген вариант келди. Бири-бириңер менен талашып жатасыңарбы? Анда эмесе, мени менен да талашып көрөлү. Эгерде кимдин мурду кызыл болсо, анда ал президент боло албайт. Бардык адамдардын мурдулары кызыл. Демек, адамдардын баары президент боло албайт. Бул туура. Мына эми текст менен байлап жооп бергенди билип атасыңар. Дайыма текст кандай болсо, ушул эрежени жазып алгыла. Текст менен текстке байлашыңар керек. Жооптун баары тексттин ичинде туруш керек. Макулбу? Демек, жооп тексттин ичинде турат. Канчалык сен макул болбосоң дагы, анткени биздин ой күчүртүүбүз андан да күчтүү да. Бирок бардык жооптун баарын тең алар кантип далилдешет? Текст берилген тапшырмада суроону демек текстке алып барып такашыбыз керек. Мына ошондо силер утасыңар. Жоопту бергенде кийин окуп түшүнүүгө барганда өзгөчө. Текст менен ошол жоопту алып келип издесеңер, анда силер тапкан болосуңар. Кеттик кийинкисине өтөлү. Канча чыкты? Кана, кайсы лицей математиктер? Ким биринчи? Жалал Абад кыздар лицейи 70 деди. Жазып коеюн. Азыр көрөбүз. Бизди кошуп коюңуздар. Биле албай атам алтыным. Жалал Абад кыздар лицейи 70 деди. Дагы макул. Азыр Жалал Абад кыздарына келди. Мен силерди түшүнүп атам. Бирөөңөр 70 деп жатасыңар. Бирөөңөр 30-ду 05-ке бөл да, ага 10-ду кошуңуз десе, бирөөңөр 25 деп жатасыңар. Дагы кимде кандай вариант болуп жатышы мүмкүн? Демек, ар түрдүү вариант болушу мүмкүн. Эмне үчүн бул суроону бердим? Баарыңар угуп турла, эгер угулуп жаткан болсо. Биз адамдын баары математик эмес экенин билишибиз керек. Бул жерден баарыбызды математик катарында сынап жаткан жери жок. Мен туура түшүнөм. 30-ду 05-ке шак эткенче бөлгөндө канча болорун биз билебиз, Туурабы? Анан ага 10-ду кошуп койдук. Демек, 70 ошондон чыкты. Бирок маселе анда эмес. Биз монтип 05-ке бөлбөйбүз да. Биринчи эле бөлгөндө 30-ду жарымга бөл деп жатат. Демек 15-ке 10-ду кош деп жатат. Көрдүңбү? Бул жөнөкөй гана. Аны биз баарыбыз тең кыйын математик болгонубуз үчүн аны математикага айландырып эсептеп жатабыз. Жөн эле бизди жөн гана логикабызды сурап жатат. Демек, биринчи жарымга бөлүп туруп, 10-ду кошуп кой деп атат. Демек 30-дун жарымы дароо 15 деп табышы керек. Анан анткени 05 деп 0,5 деген сөздү алып атасыңар. 10-5 деп. 0 деп. Чындыгында келгенде 0 эмес, 0,5 эмес, жарымга бөл деген суроо болот. Демек, жарымга бөлгөндө 15 болорун. Так, кеттик кийинкисине. Тест 4 вариантта келет. Туура же туура эмес вариант эмес. Аны мен силерге логикалык жактан жеңилирээк болсун деп бердим. Ал эми
мындай тесттин баары тең 4 вариант менен келет. Дагы Г варианты бар. Айрым учурларда Д варианты да келет. Кайсы бир бөлүктөрдө аны барганда көрөсүңөр. Кеттик анда эмесе. Сүйлөмдү окугула, кайсы сүйлөм туура дейт. Бизге кадам жайдан В деген вариант келди. Кадам жайдан дагы бир Б деген вариант келди. Балким кыздар, балким жигиттер лицейи. Так, Жалал-Абад кыздары кайда кеттиңер? Окуганга жетишпей жатасыңарбы? Жалал-Абад кыздары. Кеттик анда эмесе. Деп кыйкырышат го футболго барганда. Кандай кыйкырышат, Мына ушул кыйкыргандын баары, жакшы көргөндүн баары тең күйөрман болот дейт. Ал эми кыйкырганды жакшы көрбөгөндөр күйөрман болбойт дейт. Бул сүйлөмдө да жакшы көрбөгөндөр күйөрман эмес деп атат. Кыйкырганды жакшы көргөндөрдүн баары күйөрмандар деп атат. Бизде 2 группа бар. Абдан жакшы, макул. Күйөргөндөрдүн баары күйөрмандар дейт. Балдар, бул тестичи өзүңөргө жазып алгылачы. Дагы бир жолу. Сүйлөмдү окуганды билиш керек. Азыр мен дагы бир вариант келет, деп. Мен айтып койсом, сүйлөмдөрдү окуганга жетишпей калган. Мен айтып, балдардын баарынын кабыл алуусу бирдей эмес. Бирөөңөр батыраак кабыл аласыңар да кыйкырып өкүрүп атасыңар. Арт жакта бирөөлөр болсо, мен түшүнүп турам, эмне, кандай, эмне болду деп сурап жатышат. Мына эч ойлонбой эле жазгыла. Жазып алгыла тесттин баарын. Жазып алсаңар өзүңөр үчүн жакшы. Кеттик анда эмесе. Деп кыйкыргандардын баары жакшы көрбөгөн, кыйкырганды жакшы көрбөгөн күйөрмандар болбойт. Демек, күйөрмандардын баардыгы тең жакшы көрөт деген сөз. Деп кыйкырганды жакшы көргөндөрдүн баары күйөрмандар. Кыйкырбаган киши деле күйөрман болушу мүмкүн да. Кыйкырбай эле тыптынча отуруп эле кол чаап, азамат деп коюп кетип калгандар деле болушу мүмкүн да. Ойлонуп көргүлө. Деп кыйкырганды жакшы көргөндөр күйөрман болот дейт. Ушул эле сөздүн эле мындайынан болот атат. Сөзсүз эле кыйкырышыбыз керекпи? Жазып алдыңарбы? Анда эмкиде келгенде ушул сүйлөмдү баарыңар менен үйдөн 100 жолу карап туруп, чыныгы жообун табасыңар. Кийинки келгенде ушул тестти башыңарга коем. Өтүп кеттиби, макул эми. Бир нерсени айтып коеюн. Аналогияга барганда ар түрдүү белгилери менен окшоштурушубуз керек сөздөрдү. Мисалы, алма өзү аналогиянын жалпы республикалык тестирлөөнүн китептеринде ушундай берди. Алма, сабиз, помидор. Үчөө эмнеси окшош десем, мынакей, бул экөөнүн мынакей, экөө тоголок, экөө окшош. Сабиз, сүйрү окшош эмес дейт. Алма даракта өсөт, бул экөө жерде өсөт дейт. Бул экөө кызарып, бул такыр эле кызарбайт деп. Булардын ичи ак болушу мүмкүн, ал эми сабиз менен помидордун ичи эме болушу мүмкүн деп. Мына ар түрдүү болот. Мындайча айтканда сөздөрдү топтоштуруп, сөздөрдү бөлүштүргөндү билиш керек. Мына кайсы бирөө жазып атат, бизди кошуп койгулачы деп. Өйдөрөк жактага кетип калды да. Так. Азыр жооп келип атат, Г деген вариантты, бакыт деген вариантты сунуштап жатышат. Өйдө кетип калды. Мен бизди кошулбай атабыз деп. Өйдө карасаң? Кошулуп турбу, болду. Так, кеттик, мынакей. Бакыт деген вариант. Анткени эркек баланын аты деп ойлоп жатасыңар. Мен туура түшүнүп жатам. Дагы мына бир вариант келди. Кадам жай кыздар, кадам жайдын экинчи группасынан келди. Балким бакыт деген эркек аттарга көбүрөөк коет. Рахат деген ат деле эркектерге коюлуп калышы мүмкүн. Андай эгерде ушул позициясынан, ушул бөлүштүрө турган формасынан ала турган болсоңуз, дагы кимде кандай вариант бар? Көргүлө. Б деп түшүнөт экен. Эмне үчүн? Макул, туура, эң туура. Анткени класста деген көп түрлүү ойлор болот да. Эмне үчүн Б дейт? Б дегендердин бир негиздемесин берсин. Мен түшүндүм, рахат менен бакыт экөө булар эркек болушу мүмкүн деп. Көбүнчө бакыттар эркекке келет деп. Калия эмне үчүн калия? Сингармонизмге жатпайт деп, Бул жерде келгенде и ичке болуп кетти. А менен ядагы а жоон болду, Бул ой дагы укмуш ой. Бу дагы сонун. Эмне үчүн болбосун? Дагы кимде кандай ой бар? Сурагыла. Оператор жазып аткан оператор балдар окуучулардын ойлорунун баарын жазгыла. Анан көрөбүз. Туура, мына сөздөрдүн баарын келгенде
чындыгында келгенде ар түрдүү сөздөрдү бөлүп, ал түгүл а деген вариантында сунушташкан. Булар көбүнчө орустарга тиешелүү болушу мүмкүн деши мүмкүн. Анткени орус кыздардын аттары, булардын баары кыргыздын аттары болушу мүмкүн деп дагы бөлүштүрүшөт. Мына, силер бул тесттен кайсы жооп туура дегенди сурабайм. Силер ушул нерсеңерди гана жөндөмдүүлүгүңөрдү бөлүштүрө алуу жөндөмдүүлүгүңөрдү текшерип жатам. Демек, канчалык ой болсо, ошончолук ойду далилдегенди билишибиз керек. Эмнеге андай, эмнеге мындай дебеш керек. Демек, ошол суроонун өзү жакшы. Демек, бөлүштүргөндү билишибиз керек. Кийинкисине баралы. Дагы бир жолу көрөлү. Эми мында туура жооп бар. Ошону табышыңар керек. Жанагы тестте биринчи кадам болсо, бул экинчи кадам силерге. Бул жерде туура жооп бар. Кеч деген вариант келди. Жалал Абад кыздар лицейинен. Кадам жайдан дагы кеч келди. Дагы бир группасынан кеч деген келди. Туура, эң туура жок. Сан бар, сан бар, сан бар, сан бар. Могул жерде сан жок. Демек, сан жок жерде бул мал. Калгандын баардыгы тең мезгил. Мезгилдин ичиндеги убакыттын бөлүнүшү. Азаматсыңар. Эми окшоштуктар боюнча, окшоштуктардын могул сүйлөмдөрү, муну силер өзүңөр китептерден да алып окуп алгыла. Берилген белги боюнча түшүнүктөрдү салыштыруу, бүтүн менен бөлүктүн катышы, белгинин бир нерсеге сапатын же болбосо, бир нерсеге түшүнүккө же көрүнүшкө таандык экендиги, бүтүндүн бөлүккө бөлүктүн эмесине, бирдейлиги же карама каршылыгы, окшош экендиги же тескери карама каршылыгы, же синоним же антоним экендиги деп жатат. Бул аябай көп келе турган тест. Түшүнүктөрдүн ортосунда себеп натыйжа байланышы, окуучулардын көбү ушундан жаңылат. Кийин мен ушу ар бир тестке келгенде ар бирин көрсөтөм. Кыймыл аракеттердин көрүнүштөрүн окуйлардын ирети. Бул дагы окуучулардын эң популярдуу тесттерге барганда ушул иретти дагы катары менен. Мисалы үчүн иреттер бузулбай турган учурлар да бар болду да. Демек, кандай болсо дагы анан ушулардын баардыгын жазып келгенде адамга тиешелүү же предметке тиешелүү жана башка экендигин такыр таппай калганда сөздөрдүн бир сөз түркүмдө экендигин да карашыңар керек. Мурун баштапкы тесттерде ушул бирден белгисин атайын калтырып коюшчу. Азыркы күндө мындан дагы жооп жылдан жылга тесттерди улам татаалдаштырып түзүлүп бара жатат. Так, кеттик анда эмесе. Мына жана мен айткандай эле, формасы боюнча, кызыл эместиги боюнча, ал түгүл алманын катуу экендиги, ал эми сайыз өкөнүн, ал эми помидордун жумшак экендиги деп. Мына өзүңөр элечи 3 эле сөздү канча 10 чакты формасы менен классификациялап бөлүштүрсөңөр болот. Демек, могул 3 сөздүн өзүңөргө тапшырма иретинде бөлүп алышыңар керек. Канча белгиси бар. Эгерде силер окшоштуктарды бөлүп иштеп жатканда ушунун баарын бөлүштүрө алсаңар, анда көп нерсени утасыңар. Так, кеттик. Окшоштуруубуз кандай? Окшоштуруп көрөлү да. Экөө окшош, бирөө окшош эмес. Кайсы окшош эмес? Жазабыз. Кайсынысы окшош эмес 3 сөздүн? Азаматсыңар. Бир нече дегенде штук сан бар. Штук бар. Бир нече. 10 чакты киши. Көпчүлүк бөлүгү. Мында дагы бир бөлүгү деп сандык үлүш бар. Сандык үлүш бар. Ал эми кандайдыр бир дегенде бул жерде сандык үлүш жок. Ошон үчүн А варианты туура. Издеш керек. Сан бар. Бул экөөнүндө сан бар. Ал эми бул сөздөрдү баары тең эле окшоштой сезилиши мүмкүн, Так, кеттик кийинкиси. Мындан аттайын, батыраак аттайын. Мында дагы көрөсүңөр өзүңөргө. Так, мына аналогиянын үлгүлөрү, бул чыккан тесттер, баарыңар билесиңер. Кайсы суроо туура? Тесттерди иштегенде 4 катар бири-бирине да жакын болушу мүмкүн. 4 катар бири-биринен алыс да болушу мүмкүн. Баары тең зат, баары тең этиш, баары тең сын жана башка бир сөз түркүмү болушу мүмкүн. Баары тең сезим же баары тең. Бирок ошондой болсо дагы могул сөздү биринчи белгилерин алыш керек. Биринчи, экөө тең эмерек.
Экөө тең үйдө белгилеринин баарын жазышыңар керек. Дагы экөө тең бири чоң, бири кичинекей, үчүнчүсү мынакей бири чоң, бири кичинекей, чоң, кичине. Дагы кандай белгиси болушу мүмкүн? Мына баарыңар тең А вариант деп жооп берет болсоңар, себеби тумбочка мынакей, ал эми шкаф мынакей, бул чоңураак. Демек, деңиз кичирээк, океан мынакей шкафка окшош чоң болуп турат, Демек, ошондой болуп турат. А малина жемиш бул мунун ичине кирип турат. Жарык караңгылык антоним сөз, мынакей өзүңөр билесиңер. Уулануу, өлүм бул бирине бири натыйжа болуп турганын көрүп турасыңар. Сөздү иштегенде ар бир биринчи могул дароо эле тест иштегенде могул тесттин баарын карап жибересиңер. Жок, биринчи муну таанылап алгыла. Талдаганда экөө бирдей сөз экендигин, баары тең бирдей сөздөр экенин көрүп атасыңар, Бирок ошонун баары тең бир жерде тура тургандыгын табышыңар керек. Баары тең окшош, өтө жакын сөздөр, бир жерде тура турган сөз. Ал эми анын көлөмүн коюп, колуңарга калем алып, аны чийип сүрөттөрүн да тартып жибериш керек. Мына ошондо силер утасыңар. Кеттик. Так, кеттик. Кайсынысы туура болушу мүмкүн? Роза деген сөздүн жанына кайсын алып келсек болот? Негизги сөз жалын, ысык. Розанын жанына силерге жакын болсун деп мындай иштегенге жакыныраак көрсөтүп койдум. А дейт, тикенек дейт. Кадамжай 2. Тикенек. Жок. Азыр мен тикенек деген вариант туура эмес деп берем. В дейт, кадамжай. Бул дагы көрөлү. Дагы күлүп атышат жыргап. Так, кана кеттик. Эмне үчүн кызыл желекчилер, тикенек менен кызыл желекчилер роза десе де тикенекти ойлойбуз. Мен аны туура түшүнүп жатам. Бирок жалын десе ысык, анда от деле келиши мүмкүн болчу да, Так, эми айтайын, Жалын, ысык. Демек, сүйлөм түзөбүз. Жалындан ысык бөлүнүп чыгат. Бөлүнүп, балдар. Бөлүнүп. Көрөлү? Розадан тикенек бөлүнүп чыгат. Розадан кызыл желекчилер бөлүнүп чыгат. Розадан жыт бөлүнүп чыгат. Өзү эле келет. Түшүндүңөрбү? Мына такыр болбосо сүйлөм түзө калышыңар керек. Биринчи белгиси боюнча. Жалында ысык бар дегендин өзү туура эмес болуп калат, Так, кеттик. Мондай тесттерди атайын берем. Муну силер өзүңөр иштейсиңер, мынакей. Кайсыл сөздөрдү койсок керек деп. Мисалы үчүн, китептин функциясы эмне? Сөзсүз окуу. Фильмди эмне үчүн чыгат? Аны көрүш үчүн гана. Туурабы? Мына экинчиси кыймыл аракет болот атат, Нанды кесип жейбиз. Стулду только отуруп колдонобуз, Жана башка да ошто. Бири-бириңерге тест түзүп, анан табышмак кылып ойногула. Тамаписке чыкканда баарыңар тең чурулдап эс алып келесиңер билсиңер, бирок убактыңар болуп калса бири-бириңерге тест түзгөндү үйрөнгүлө. Аналогиялык тесттерди көбүрөөк түзсөңөр, өзүңөр анткени сен мен айтпадымбы, тест түзгөндө сөздөрдү классификациялаганда атайын белгилерди катып атасыңар. Мына ошол каткан, сен каткан белгини таппай калса, демек тигил окуучунун дагы бир аз логикасы жетпей аткандыгын билет. Демек, бири-бириңердин логикаңарды кантип өстүрөсүңөр? Бириңерге тест каткыла. Макулбу? Ойногула. Ушундай мынакей. Бадыраң сөзсүз жашыл. Помидор сөзсүз кызыл. Анын үстүнөн бул экөө тең жашылча. Бул экөө тең өң. Дайыма карашыңар керек, Эми картошка кол аркылуу куурулган келет, Мына кол аркылуу, колубуз аркылуу. Балыкты ыштайбыз кол аркылуу. Эгерде лимон кычкыл деп койсок, сен аны кычкылын эч качан кол менен жазабайсың. Ал өзү эле кычкыл болчу. Бул жакка туура келип калат. Мына тестти түзгөндө дагы бардык жактарын карашыңар керек. Ойногула. Бириңер текшергиле. Оюн аркылуу силер үйрөнөсүңөр. Эринбей бир күндө бир тест жазап койгула. Себеби тест түзүү ушунчалык кыйын. Тестти түзгөн адам башка нерсеге бир кадам алдыга жылат деген нерсе.
Себеби менин тестимди таппай калса экен деп ойлойт ар бир окуучу. Ошон үчүн тест түзсөңөр, мыкты тест түзсөңөр. Сенин тестиңди эч ким таппай калса, демек сенин логикаң өсүп барат. Сенин кызыгууң күчөп бара жатканын сезесиң. Ошон үчүн бириңер менен бириңер ойногула. Так, кеттик кийинкисине баралы. Сүйлөмдөрдү толуктоого баралы. Эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек? Эң эле оңой. Мисалы, метро менен биринчи боштукка биринчи сөздү коесуңар, экинчи боштукка экинчи сөздү коесуңар. Демек, могул ортодогу белги бул аябай көп да болушу мүмкүн, 4-5 сөзгө чейин кетиши мүмкүн. Анан ошого жараша, демек, биринчи тешикке, экинчи боштукка, үчүнчү боштукка деп коюп кете бересиңер, Коюп туруп эле керек. Метро менен учуу, албетте учпайбыз. Метро менен түшүү, балким метрого түшөм деген келиши мүмкүн, бирок сүйлөмдө метро менен түшүү деген болбойт. Анда метрого түшүү болот, Метро менен сүзүү болбойт. Метро менен жүрүү ыңгайлуу жана бачым болот деп өзү эле келип калат, Так, кеттик. Кийинкисине баралы. Муну дагы өзүңөр иштейсиңер. Мына, мол тест, мурдакы тест. Бул тест баары белгилүү. Мына, эгерде коюп көрсөк, ар бир сөздүн 3 сөз экен, 3 боштукка 3тү коебуз. Бирок бул тест өтө баягы башында чыккан, ошол жалпы республикалык тесттер эле башталгандагы тест. Мен түшүнөм. Бирок мындай эле карап көрөлү. Жөн эле логика кылыш керек. Балким китеп колуңарга тийгени бар, балким китеп колуңарга тийбегени бар. Бирок мен айтып коеюн. Мына, сүйлөмдү көрөлү. Эгер баланы кичинекей кезинен жаратылышка кызыктырса, анда жаш натуралист, сөзсүз түрдө терең ойлонгон жана таланттуу профессор болуп өсөт дейт. Жок, баарыбыз табиятка кызыгабыз, баарыбыз гүлдү сүйөбүз. Бирок ошондой болсо дагы баарыбыз мейли натуралист болушубуз мүмкүн, бирок баарыбыз профессор болуп кеткен жерибиз жок. Кооздукка кызыктырабыз, бирок ошондой болсо дагы кооздукка кызыксак да баарыбыз тең сүрөтчү же скульптор болуп кеткен жокпуз. Кийинкиси, асманга баарыбыз тең биринчи кичинекей кезибизде ким болосуң десе, мен космонавт болом деп айтабыз да. Баарыбыз тең. Анан кийин жылдыздарды кызыгып карайбыз. Бирок кана баарыбыздын учкуч болуп кеткендигибиз. Бул бала кезде дейт. Анан карагыла баланы деп атат, мынакей. Эми карап көргүлө, адамдын колунан эмне келет? Эгерде китепке байлап койсо, китеп эч ким бизди кызыктырбайт, кыйналтпайт. Анткени китеп дайыма доступный, значит, мында жеткиликтүү, барсага китепти каалаган жерден табабыз. Китепке окуган киши көчөдө баратса деле окуй берет. Кичинекей бала жаңы биринчи класска барган окуучуну карасаң, тамга үйрөнүп жаткан окуучуну. Көчөдөгү ар бир тамганы, ар бир сөздү окуй берет. Демек ал сөзгө, окууга кызыгып жатат. Демек, окуу бардык жерде оңой жетет. Эгер скульптор болом десең, сенин колуңда дайыма эле ошол бизге лайыктуу болгон жанагы топурак чополордун баары колубузда даяр жок. Ойлонуп көргүлө. Анан профессор болуш үчүн демек канча эмгек, канча нерсе керек, Демек, бардыгын карагыла. Окуй турган нерсе бардык жерде. Ошон үчүн биз буга жеткиликтүү болот. Так, кеттик. Булардын баарын кийин иштейбиз. Мен аттайын. Мындай тесттер көп. Аттайын. Булардын баарын иштейбиз. Эми кыргыз тилден, Кыргыз тилден силердин бир аз ой көз карашыңарды текшерип көрөйүн. Кыргыз тилден сөзсүз сурайм, анткени эмкиден баштап кыргыз тилден өтөбүз. Бүт ар бир тема боюнча жооп бергенде бир гана вариант туура, эч качан эки вариант туура болуп эсептелбейт. Баштадык, айталы. Жаңыл мырза дегендин ортосуна сызыкча келбейт. Байтик Баатыр кичинекей тамга менен жазылат. Энчиле аттар дайыма чогуу жазылат. Анан чогуу жазылганда дагы тыбыштык жактан өзгөрүлүп жазылат. Ой көрөң. Кара көл туура, ал эми кара кол шаары бирге жазылат. Демек, туура варианты А. Бири-бириңерге тест иштегенде, өзгөчө кыргыз тилден тест иштегенде, балдар, сөзсүз эмнесин карашыңар керек. Ката тестти жазып көрсөткүлө бириңерге. Жазып оңдоп койсоң, ушул ката сенин көз алдыңда калат. Демек, Баатыр деген кичинекей жазууларын биле баштайсың. Ушундай эле датка деген дагы сөзсүз кичинекей келиш керек. Мисалы, Алымбек датка десек, Алымбек датка көчөсү десек, Алымбек датканы сөзсүз кичинекей тамга менен жазаарын эстеп калышыңар керек.
Дептериңерди тест иштеп жатканда эстөө иретинде өзүнүн бурчуна ар түрдүү калемдер менен жазып тургула. Кийинкисине баралы. Көргүлө, кайсы вариант туура? Мен булардын ар бирине токтоп өтөм. Эрежесин айтам, түшүндүрөм. Кайсы вариант туура? Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы маселе туура жазылганда туруп атат. Г варианты деп турат. Кабыл алабыз. Биринчиси дагы баштады кандай эмесе, убакытты кетирбейли. Каталарын айтам. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекети. Бул Эшеналы деп толук жазышыбыз керек, Кыргыз мамлекети Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Кыргыз түрк монастырысындаки. Муну Эшеналы деп чогуу жазышыбыз керек, узун кылып жазышыбыз керек. Демек кыскартууда Жусуп Баласагын дегенге болбойт. Кеттик андан ары. Йоттошкон тамгаларды карайбыз. Бүтүрөм, чарчап баратасыңар. Ничек? Кайсы туура? В варианты туура. Так, коёюн. Биз үйрөткөнбүз. Мынакей. Дайыр жол жазып коёюн. Дептерге жазып алгыла. Коёюн. Болоюн. Саю моул экөө биригип, ю тамгасын берет. Так. Баштапкы сөзүн. Акыркы мезгилдерде ушундай варианттагы тесттер көп келип атат. Ар бир сөздүн баштапкы вариантын. Азыр жумша деген сөздү сурайм. Башкаларына карабагыла. Жумша деген сөздү карайбыз. Кайсы сөздөрдөн алынган? Жумша деген гана сөздү сурайм. Мындайча айтканда, эмне болот? Уңгусу жумуш плюс ла. Жумуш, орун, азамат. Дагы не деген сөз жазды? Сөз. Анан уйку. Анан оюн. Анан иш. Уңгуларын тап деп атабы? Уңгуларын тапкыла. Мүчөлөрүн тап десе, мүчөлөрүн табышыбыз керек. Мисалы кеттик, ойно деген сөздүн мүчөсү кайсы? Мына, мүчөсү кайсы? Ойно деген сөздүн мүчөсүн жазгыла. Ойно деген сөздүн мүчөсүн жазгыла. Кайсы мүчөдөн алынган? Ла деп ойлойт. Биринчи вариант. Ла. Может, О болуп жүрбөсүн. Может, балким А болуп жүрбөсүн. Эмне үчүн болбосун? Варианттар мындай келет да. Ла, но, О, А. Кайсынысы мүмкүн? Болушу мүмкүн? Кыргыз тилинде бардык эрежелерди окутуп жатканда негизги мүчөнү биринчи окутат, Заттан кыймыл аракетке айландырган. Демек, негизги мүчөнү билсек, анда биз жаңылбайбыз. Кеттик андан ары. Түшүндүм. Орусча сүйлөбөйлү. Жооп беребиз. Может деп атат атпайбы? Кайсыл вариант туура? Демек, моул мүчөлөрдү биринчисине, экинчисине, үчүнчүсүнө коюп чыгабыз, Так, биринчи катарды биринчиге, экинчи катарды экинчиге, үчүнчү катарды үчүнчүгө. Кайсы вариант туура? А вариантты сунуштап жатышат. Дагы башкалар жооп беребиз. Кадамжай 1-2 жооп беребиз. Кадамжай. Мен булардын ар бирин өтөм. Ар бир мүчөнү өтөбүз. Ошондо коюш керек. Мисалы, В варианты. Саргылт туура. Чаңгылт. Чаң от слова чаң пыл деген, мынакей.
Ал эми кызылча деген зат атоочу болуп калат дагы, болбой калат. А бизге сын сөздөр керек. Издешибиз керек. Кийин булардын ар бирин айтабыз, Саргыш. Бүгүн сен саргыш көйнөк кийип келтирсиң деп айтабыз, Ч тамгасын көбүнчө шга өткөрүп айтышат. Бул сүйлөөдө, а жазууда гыч болоорун унутпашыбыз керек. Ошон үчүн бул вариантта тура эмес деп калат. Эми могу жерге келели. Б вариантта чаңгыч деген сөз жок. Ошон үчүн бул жердеги бул сөз. Калганынын баары бар. Кызгылжым деп жана башка, кызылала, сарала деп, Так. Аягы Б, Д, Т, жана эки Л, жана башка шланг, мланг, митинг деген сөздөр бар эмеспи мына? Ошол сөздөрдүн бардыгына келгенде силер мүчөлөрдү тамга кошулуп жазылышын. Ж, Дарданель, Г. Ушунун айырмасын мектептин окуу китептеринен сөзсүз табышыңар керек. Анткени бул дайыма жумшакка келет. Ал эми жумшак жана каткалам экенин куршак габы же куршак кабы экенин билишиң керек. Анткени могу жерде жумшак жана каткалам экендигине жараша иш жүрүшү керек, Так, кеттик кийинкисине баралы. Бул да окшош. Так, кеттик. Кыргыз тилиндеги мен силерге айтам, эмне үчүн бир эле сөз ар түрдүүчө жазылып жатат? Демек, кайсы бир учурда эрежелер боюнча мифологиялык аттар, астрономиялык аттардын жазылышына жараша көңүл бөлүшүбүз керек. Мына бирөөңөр Б деп, бирөөңөр В деп жатасыңар да. Биз эч качан күндөн күнгө күн өтүп, күн мезгил, күндөн күнгө солнце өтүп деген жери жок да. Мына солнце деген астрономиялык ат карттарында могу жерде гана келип турат, солнце деп. Демек, ошондо ушул гана вариант астрономиялык аттар баш тамга менен жазыларын билишибиз керек. А калган учурда ден маанисинде. А ден маанисин бизге эч кандай жок. А күн тийди дегенде бу жерде солнце эмес, жөн гана күндүн жаркырап чыгышы болуп турат, кеттик. Андан ары кеттик. Сөздөрдүн ичиндеги суроону окуганда маанисин ушул тамак деген сөзгө туура келгендигин мына карап көрө турган болсок, ушул башка тестти түзгөндө азыр аябай жакшы кадамдар болуп атат. Бардык сөздөргө көңүл бөлбөй, ушул эле асты сызылган, астында сызып көрсөтүп берип атат. Окуучу дагы бир кадам оңойраак, окуучуга кадам оңойраак болсун деп, Мынакей. Алдыбызга куймулчак тартылган тамак келди. Үйдөгүлөр 5 табак өтүп болду. Демек, 25 киши бар деген сөз. Бул жерде 25 жөнүндө сөз болуп атат. Эл ичинен табактар дейди, идиш маанисинде болуп атат. Демек, тамак маанисин коюп көрүшүбүз керек. Жана башка. Кайнаганда дагы 100 градус күн канчалык ысса дагы 100 градус кайнап кетпейт, Жана башка. Самгор гана кайнашы мүмкүн. Иш дагы 100 градус кайнабайт, Так, кеттик. Сөздү тура кой. Туура эмес. Кээде туура эмес. Туура келет, туура келбейт деген суроолор болот. Анан шашкалактап кетип эле туурасын издегенге көнүп калганбыз да, баарыбыздан тесттерге келгенде. Жок, сөзсүз альтернативдүү суроолор келет. Ошон үчүн ошону карашыңар керек. Катыштык сөздөр аябай көп. Бул сөздөрдү иштегенде могул сөздү улаганда катышы бар суроонун маселеси ушул жердеги экинчи адамдын катыштыгы бар экендигин табышыбыз керек. Демек, кайсы вариант туура? Мына бир тест берип көрөйүнчү, жөн гана. Кайсы вариант туура? Макул, убакыт кетпесин. Муну ким тарткан? Мен тарткан элем. Булчу, бул ким өзү? Даня, сен билчү элең. Демек, Сейит жооп бериш керек. Ошол ишке катышы бар экендигин. Жок. Бул туура эмес вариант. Дагы бул такыр танып кетүү. Бул да туура эмес. Туура. Жок, бирок байкагам. Бул дагы туура эмес болот. Бирок эч нерсе дей алган жокмун. Ооба, ал билген, жанында жүргөн, көргөн, бирок кой деп айта алган эмес. Демек, катыштыгы бар. Жана башка. Мындай тесттердин бардыгын тең иштейбиз. Так. Экинчи адамдын кызыгуусун. Макул. Туура,
Сейиттин сөзү болчу. Буну көрүп көргүлө. Кызыгуу болгондо эмне үчүн, неге деген суроолор келет, Мына ошондо А варианты туура келет. Эгер окуганга жетишип жатсаңар болсоңор, Так. Аттайынбы? Болду, ушуну иштейли, анан бүтөлү. Экинчи адам. Силер тест иштеп жатканда такыр суроону сөзсүз текст менен байлап суроого жооп бериш керек. Мына окуп көрөйүн. Ушул багытта иштейли. Болуп тур. Иштесең өзүң иштей бер деп коюшу мүмкүн. Адамдан эмнени сурап атат бизден? Чечкиндүү жооп керек бизге, решительный жооп керек. Иштеш керек деш керек. Ура десе өтө эле мактанып кетип калды. Макул десе, макул менен болуп тур экөө окшош. Ошон үчүн чечкиндүү ирет жоопту издешиңер керек. Мына ушу менен бүгүн сабагыбыз бүттү, балдар. Эмкиде жолугушканча саламатта калгыла. Суроолоруңар болсо, болдареке жазып койгула. Анан мен убактыңар болсо, силерге да рахмат. Бул адрести жазып алгыла. Анан жазып турсаңар болот. Саламатта калгыла.